Мына жерди тротуар кылса, агай болбойбу? Эмне үчүн мына жер жөн эле тазалап беле койсо? Бул Кыргызстанда биз азыркы чиновниктер баягы бел чечпей, бел чечпей ушу жок түн кирип кетти, түн кирбей турса мен иштейт элем дей турган абалдабыз да биз менимче. Бул сиздерге тиешелүү эмес болушу мүмкүн, бирок негизи мына чиновниктер катары ойлонмокчу керек. Тротуар жасап койду эле. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мыдырис Исаков. Мен бүгүн Кара Суудамын. Кара Суу бул ишканасы аз. Мындай алганда ишканасынан чайканасы, ишканасынан ашканасы көп Кара Суу бул. Бирок ошол эле учурда дааратканасы жок. Таза дааратканасы жок Кара Суудамын. Ошол Кара Суунун азыркы абалын буга чейин эмне үчүн кайсы бир иштер болбогонун же кайсы бир иштер болгонун, мындан кийин эмне иш кылат, азыр эмне иш кылып атышат? Ошол суроолор боюнча сиздерге бүт жооп алып берейин деп турам. Кара Сууда канализация жок, башынан айтып коеюн. Кара Сууда жалчыткан тазалык ишканасы жок. Бирок ошол эле учурда Кара Суунун дагы башка мэрияларга окшоп мындай алды жакшынакай, гүлдөр эгилген. Бирок бүтүндөй Кара Суу мындай эмес. Мэриянын алды ушундай, акиматтын алды ушундай. Биз азыр Кара Суудан ошого окшогон жакшы жерлерди издейбиз азыр. Assalomu alaykum. Акасыз, ну, эме ушу мэриядан башка жерлерге да ушинтип суу чачкан киши барбы? Бар, чачабыз да барын. Каерде? Барды эле жерде кире бериште. Мектептин алдында ушул жерлерди суарабыз да. Азыр просто мына жер жаман болуп кеткен экен, ошон үчүн суарып атам азыр. Рахмат. Адам көп. Жакшы экен, рахмат. Assalomu alaykum. Мен азыр Кара Сууга кирип, Кара Суудан мондой гүлдөгөн жерлерди издейин деп атам. Анан Кара Сууда мэриянын алды эле ушундай гүлдөп турабы же башка жерлерде ушундай гүлдөп турабы деп. Башка жерде деле бар. Мисалы үчүн парктын кире бериштен бар, жолдун бойлорунда бар. Каерге эгиле турган болсо ошол жерлерде бар. Азыр бар, көзүңөр менен көрөсүңөр, анан көрсөтөт силер. Сиз Вице-мэр Осмонали Шавкат Топчиевич. Рахмат. Сиз ким болот делеңиз? Мен Кара Суу тазалык муниципалдык ишканасынын директору. Сиз? Шаар мэриясынын алдында муниципалдык менчиктүү башкаруу департаментинин директору. Умесин деп алам. Саламат. Жакштар. Азыр тазалык муниципалдыктын замы. Мураталы Кабылов. Силер менен кошо мында тазалык кошо айтып кетет да. Каерге гүл эгилген, каерге меге эгилбей атат, ошолордун баарын кошо айтып кетет. Ушул боюнча бияк мен билгенден азыр сиздерде Кара Сууда 24.000 адам бар. 24500. 24500 расмий эме маалымат боюнча. Бирок андан фактически жашагандар андан кыйла көп. Анан бюджетиңиздер 65 миллион тегерегиби? 68 миллион. Азыр фактически бюджет. Бул ожидание эмес, а? Жок, быйылкы бюджетте. 7 мектеп бар, 2 садик бар, 3 садик. 3 садик бар. Андан башка эми? Частный бар, азыр өкө тең иштебейт атат. 3 муниципалдык бар. Үчөө тең азыр былтыркыдан бери алынбай атат, бирок ого чейинкилер азыр иштеп атат. Мектептер уже каникулга чыгып. Азыр мен бир эле маселе, мен кимге кайрылышымды билбейм. Мына жактан азыр мен мына дүкөн издеп ылдыйраак бастым эле. Сиздер айтып атасыздар, мына имарат мэрияныкы деп. Мен мыйзамдуулукту мэрия башкадан талап кылып, башкага мыйзамдуулукту үйрөткөн, мыйзамды талап кылган мекеме да мындай алганда. Анан ушул мекеменин өзү мыйзамсыз отурабы деп ойлоп атам. Себеби мындай бурулганда сиздердин артыңыздар салык кызматы экен. Бул райондук салык кызматы эле же райондук. Булар мындай тротуарга эле отуруп алгандай болуп атат да. Ушул жерди мындай тротуар кылып койсо болбойбу же тротуар болсун деп ачык тургузса болбойбу дейм да. Болот, тротуар кылса болот. Булардын зданиясы өзү ошол кире бергенден оң жагында буларга бөлүнүп берилген. Азыр кошумча здания мындан аркасында кошумча здания салабыз деп атат быйыл. Тротуар бар эле. Ошол тосулуп калган жер тротуар илгертен бар да. Эми тротуар кылса болот да канса. Мен ошону айтам да, бул илгертен деген сөздү айтабыз да көбүнчө. Бул илгертен болгон деген сөз бул шарият деген сөз эмес да, өзгөртпөй кое турган, туурабы? Анан эмне үчүн ошону мындай жөн эле болгону бир сөз да, бир буйрук да, мынау көчө ушул аягына чейин тазалансын деген бир эле кагаз, бир эле кол да. Эмне үчүн ошол болбойт дейм да. Эми тротуар кылып аткан жерлерибиз да бар азыр бүгүнкү күндө. Чөнтөгүңө карап дейт го. Биз болгону 13 миллион ушундай строительствого кетет да, 13 миллион. Мектептин зданияларына, тротуарларга, жолго, ямочныйларга, гүлгө сумма аз да. Анан тротуар кылып аткан бүткөндөр ам бар. Былтыр мисалы мына жерде минерге чейин кылдык. Өзүбүздүн пешенебизде. Мурдагы жылы
parktın janını kıldık. Bıyıl parktın içini kılıp atabız. Hazır barıp көрөсүңөр жаңы басылган боюнча турат да. Туура, бирок мен айтайын дегеним азыр башка болуп атат. Тротуарды курган башка, бирок тротуардын жолун уурдаба, кач, нары тур деп туруш үчүн акча каражат керек эмес, по дейм да. И ошол эле учурда баягы тротуарга мындай тротуарды кооруп тура турган болсок, ал жерге бирөө ора болуп курмак дагы эмес, зыян дагы тартмак эмес. Эртең сиздерге дагы баягы ашыкча иш болуп, ушуну ал, кайра сүр деп аны менен соттошуп, жаман жакшы айтыштын дагы кереги жок эле да. Буларда мыйзам боюнча эле турат. Кандай бөлүнгөн болсо. Булардан кийин кылсак болот да. Жолубузду көрүп атасыңар, өзү 14 метр. Наркы бетинде бар, бирок берки бетинде жок. Булар тротуардын үстүндө курган жок. Архитектура кандай көрсөтмө берсе ошондой эле куруп атат. Документинде эле сурап көрсөңөр болот, азыркы келип кеткен замыл болот. Мен сизди жанагы оор кылгым келбейт, бирок ушул жерде өзүңүз чыгып айтып түшүндүрүп бериңичи мага, суранычы. Мен ушул жерден эле баштайлычы, туурабы? Мен азыр Кара Суу шаары бул мындай илгерки шаар. Бул Өзбекстан менен кошуна шаар. Өзбекстан менен чектешкен мындай шаар да. Анан Өзбекстандан дагы үлгү ала турган бир жагы, экинчи жагы алардан уяла турган, ятандаша турган шаар. Мына жактан мына бул эменин Кара Суу шаарынын, Кара Суу районунун борбордук аянты мына отурган жер мына кадимки баягы эски ошол Советтер Союзундагыдай Лениндин эстелиги турат. Бул жер чоң аянт. Андан нары мына жак тротуар болуп мындайынан түшүп кетиш керек эле. Себеби мына жакта наркы бетинде тротуар бар. Бул жагында мына жол турат, бирок жол парковка болуп калган. Себеби бул жерде салык кызматы бар. Райондун салык кызматы Кара Суу району бул эң чоң район. Кыргызстандагы эң чоң деген райондордун бири. Бул Чүйдөгү кайсыл район, Сокулук деген сыяктуулар менен атаандаша турган эң чоң район. Ушул райондун болгону ушул бир салык кызматы тейлейт. Бүтүн район боюнча ушул жерге келет. Демек, азыр бизде баягы коомдук транспорт жакшы өнүккөн эмес. Демек, бизге автобус менен келбейт, бизге өзүнүн машинасы менен келет. Машинага бул жерге парковка жок. Мейли эми жолдун моюна токтойт экен, макул. Бирок мына жакта тротуар дагы жок. Адамдар аптапта мына эме менен наркы жол менен басасын. Мына жерди тротуар кылса, агай болбойбу? Эмне үчүн мына жер жөн эле тазалап беле койсо? Бул мурда тротуар бар деле окшойт го. Мына асфальты бар экен го. Жок, бул тротуар берсилер. Тротуар болгон эмес. Бул жерде мынанын коюлганына, решетканын коюлганына 10 жыл болуп калды. Биз өзүбүз койгонбуз, мэрия койгон. Бул жерде баягы мусор болуп, жатып, ошондой калып кеткен жер эле да. Тротуар нар жакта эле жүрөт эле. Тротуар жок эле. Мында көрсөңөр тротуар жок да. Бир курган деле зарылчылыгы кереги жок. Мына служба кылып аткан бардыгынын машиналары. Кое турган жер ушул жерден башка жок. Кеңири стенкасы жок да. Ушул жерге эле коет. Адамдар наркы өздөн тротуар менен жүрүп келет да бүгүнкү күнгө чейин. Бирок ал жагы деле, ал жагы мына жерге чейин эле экен да тротуар. Азыр мына жерден эле көрсөтөм. Азыр ооба. Көрүнүп атат. Ооба. Тротуарды бул жерге эгер керек боло турган болсо, кылсак кыла берет да. Ана машиналардын турушу ушул. Азаматтар. Көлөкө болсо болду. Мына жакта орун болсо дагы жок, көлөкөдө туруш керек. Ана. Мына забар кечеги же бүгүнкү эмес, бир 30 жыл мурунку забар да. Бул баягы котельный. Бул котельныйден мэрия, налоговый инспекция, мектеп ушул жерден кетет да. Ал жерге 10 жерге түгөйт да, жол, акыркы жол. Бул жер акырына чейин турат. Менимче кереги жок деп ойлойм да. Тротуар. Ушундай кыла берсин дейсизби? Ооба. Мен билбейм, мен мисалы шаар куруу дегенди мындай сиздер кандай элестетесиздер билбейм, мен мындай бир аз башкача элестетет окшойм. Шаар курууда мындай тротуары эки бетинде тең. Арыгы, жашылдан баягы жашыл аянты бардыгы болуш керек деп эсептейм да. Анан бул бир жагынан архитектуралык кооздук, экинчи жагынан кадимки эле муктаждык экен. Себеби мына адамдар мына келе атат да, мына киши азыр келе атат, мына басып атат. Эгерде тротуар болсо, ошол киши азыр тротуарды эле басса керек эле. Ол киши баскысы келсе мына тротуардан баса берет да. Жок, бул жака өтүш керек да аны үчүн дагы. Onun için oturduğun Ал кайсы yer деңгээлде var. коопсуздук. Ооба. Эми bundan ham зарыл иштер бар да, туурабы? Эгер ушул жерге ошол эле зарыл болуп кала турган болсо, ошол тротуарды куруп, ошо жашылдандырарды куруп, башка жер бүткөндөн кийин кылсак болот да. Мындан зарыл деген ишиңиздер азыр тазалык экен менимче. Анан жанагы канализация экен. Ооба. Канализация, таза суу. Ооба, таза суу ошол үчөө экен да негизинен. Себеби бул жакта Кара Сууда чайкана көп экен, ишкана аз экен. Бирок жанагы салык деле кыйраткан салык билбейм, азыр бул 60 миллион шаар үчүн көп салык эмес да. Анан
мындай кыйраткан бир кескин өнүгүү жасай бере тургандай мүмкүнчүлүгүңүздөр жок экен. Жок, бизде мына 370 гектардай болгон. Өтө чакан эле жер. Ооба. Азыр паркты көрдүңөр, Кыргызстанда эң чоң парктардын бирөөсү да мындай стандарт берилген. Кээ бир парктар узунуна же болбосо туурасына берилет. А бизде квадрат берилип калган 6 гектар. 6 гектардын ичине быйыл 3-төн 1-дин бүттүгү окшойт тротуар ошол эгилген. Аны биз арендага бергенбиз 5 жылга. Ошолордун эсебинен дагы кылынып аткан нерселер бар, баягы балдар ойночу жерлер. Калган жерлерин өзүбүз кылып атабыз да, шаар мэриянын эсебинен. Биз базарда жаныбызда Тураталы чоң базары бар, андан бизден бир салык түшпөйт, 1 сом деле. Өзүбүздүн ушул шаардын ичинде жайгашып аткан жерден эле түшүп аткан салыктар. Дагы бир маселе сизге мына темадан сырткарыраак. Менин оюмча жанагы аймактык ирелештирүү деген саясат кетип аткан. Ооба. Аймактык ирелештирүүнүн негизинде мына сарай айыл өкмөтү, ошонун ичиндеги жанагы базар, ошолор ушул шаарга кошулуп, шаардын радиусу чоңоюп, андан шаардын мүмкүнчүлүктөрү дагы, бюджети дагы чоңойсо, базардан түшкөн акча көбүрөөк адамга чачылат эле деп ойлойм да, пайдасы көбүрөөк кетет эле. Райондун борборунан көбүрөөк анан элдерге мектеп кошулат. Сиз ошого кошуласызбы ошол? Кошулам мен. Бизде ушундай бул жерде кирип айылы бар, сарайга карайт. Нар жакта ошо сарайга ушу базарга кошулуп кетет. Нарыкта Кеңсай айылы бар. Кеңсай мына кирип айылы жолдун наркы өзү. И Телман. Шаарга биригип чоң бир шаар түзүлмөк да. Ооба. А бул 2 жыл мурда бүтүш керек эле. Бүтпөй калды. Эми мындан бияка саясатка карап жүрөбүз да ошол. Рахмат. Азыр мен сизди кыйнай бербейин, мына кызматтарыңыздар боло турган болсо өздөрү айтып берсин буларды. Ооба. Анан кайра келебиз дедим. Ошол кандай суроо, каерде көрсөт, ошону болгону болгондой, болбогон эмне үчүн болбой атат, болгону качан болот. Ошолорду берген суроолорго жооп берип, бир сыйра көрсөтүп койгула. Рахмат. Эми азыр айткан Мен сураганга эле жооп берсеңиздер болду. Мен ооба. Сиздерге душман эмесмин. Жөө эле баспайлыбы биз? Ооба. Мисалы азыр сиздер, менин оюмча чиновниктер азыр Кыргызстанда биз азыркы чиновниктер баягы бел чечпей, бел чечпей ушу жок түн кирип кетти, ушу түн кирбей турса мен иштейт элем дей турган абалдабыз да биз менимче. Дем албайчы ушул билек түрүп алып элечи, жөө эле ал мына Дем албай эле иштеп кур мынаны деп элечи. Дем албай эле иштеп жүргөнбүз дейм. Эл үчүн, жер үчүн деп. Билбейм, мына жерге мен оюмча азыр тротуар керек эле. Мына жолдун ортосунда биздин басканыбыз канчалык эме билбейм. Эми илгертен ушундай турганда булчу ачса болот, бирок тротуар кылып. Ооба, мисалы биз азыр мына жолдун ортосунда кетип атабыз. Эми биз мына жөнөкөй адам катары мына басып көрбөйлүбү? Мына жакта мисалы сиз элестетиң. Сиздерде мындай тууган уруктардын арасында майып адамдар барбы, жокпу? Мисалы азыр майыптар болсо, мына жерден коляска менен кантип жүрөт мына жерде мисалы? Мына караң. Ушу жерден. Эми бул сиздерге тиешелүү эмес болушу мүмкүн, бирок негизи мына чиновниктер катары Ойлонуп атса келет. Ата центральный көчөлөрдө тротуарлар жасап койду эми. Баары. Турабыз. Ну бул жакта эмеде бош керек, планда бош керек. Жапат. Азыр мен сиздерди баягы мэри эме акимиңиздерге каршы койгум келбейт, бирок мен кече Кара Суу жөнүндө окуп отуруп бир демеге таң калдым. Мурунку акимиңиздер баягы Тилек Матраев. Билим берүүнүн отличниги экен, социалдык коргоонун отличниги экен, дагы бир деменин отличниги, бул бардык тармактын отличниги экен, айыл чарбанын дагы отличниги экен. Анан бирок Кара Суудагы абал ушул экен да. Мен ошого таң калам. Азыр мынау казылган жерлерге келе турган бала келбеди, келди, мына келет. Азыр ооба. Азыр мынау дүкөндөр УМСтин балансында да турабы? Азыр булар ушулар мыйзамдуу турабы азыр? Тротуардын ордунда турган жокпу? Же муну оор аркылуу эртең ал дейсиздерби эми? Эгер мисалы тротуар курулуу боло турган болсо. Мына жерден азыр өзүңүз айткандай мына жерге тротуар кыла турган болсо. Жок, мына жака. Буяка тротуар кылсак алынат булар. Булар убактылуу берилген да. Жерлерси. Алынып. Алганда мындай эле жылдырылабы? Ошону башынан эле бул жер могу тротуар. Муну мындайраакка кой деп кылдырса болбой эле дейм. Же мына жака кыл деп. Же наркыга кыл деп мындай. Эми пландашып келет да булар. Шаардын мына шекеге.
Köçelerde hem asfalt kılganbız. Bunaqtarda tünkü jarkıçlarını koyup atабыз. Muna buruşatка koyup trotuar kıla turgan bolsok, bular жылат. Убактылуу берилген. Кара сулуктар ушунчалык машиналарын жакшы көрүшөт. Алар мындай тротуарга көлөкө болгон болсо болду. Өздөрү эли мындай аялдары күндө жүрө берсе дагы боло берет, бирок машиналары көлөкөдө туруш керек. Мына көрдүңөрбү? Мына тротуар, мен азыр кетип аткан жер тротуар мына. Катар коюп алышкан. Мына дагы бир машина. Тетигинде 2 машина. Бул тротуар бар жердегиси. Анан азыр нараарак баргандан кийин тротуар такыр эле жоголуп калат. Кайра эле баягы өзүмдүн ушу жакшы көргөн темам ушул тротуарга кайра маани бергенге туура келет. Мына карасаңар. Тротуарда ушинтип машиналар турат. Бул бар тротуарда. Так. Андан ары моундай жүрсөңүз тротуар жок, тротуар ушуга чейин эле. Мына. Бул жерде мына тетигинде мына бир мамлекеттик мекеме окшойт. Байрак илинип турат. Анан бул жеринде мына Лел мектеби бар, а бул жагында Манас мектеби бар. Анан бул чоп-чоң эле жолду кара сулуктар эмне үчүн колдонушпайт, мен түшүнбөйм ушуну. Асфальт жол экен, бир жакшынакай чоң эле көчө экен. Бул жолду мынтип тосуп коюшкан. Эмне үчүн тосушкан? Түшүнүксүз. Балким бул жакта 2 мектеп бар деген окшойт. Андай боло турган болсо, наркы чоң көчөлөрдүн боюнда деле мектептер бар, ооруканалар бар да. Коопсуздук маселесин эми ГАИ деген бар. Бул жакты тротуар куруш керек. Тротуар эле куруп кое турган болсо, жолдук милдетин аткара бериш керек эле да. Азыр адамдар баардыгы наркы жак менен айланып жүрүшөт. Эмне үчүн мэриянын алдынан, акиматтын алдынан машина өтсө болбойбу? Эми бул жагын караңыздар. Мына, бул жерде кичинекей болгону мына канча метрлик десек болот. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 метрлик ана 27 метрлик тротуар бар экен. Бул ушул мекеменин алдында гана. Бул архитектура кызматы азыр айтып атат, биз эми кеңешти берип кое беребиз. Чыза турган жерди чызып деле берип кое беребиз. Бирок эми ал аткарылбаса, ал биздин жумуш эмес. Акча бөлүнбөсө, ал дагы биздин жумуш эмес деп айтты. Бир жагынан туура эле. Азыр мына эски имарат экен, бул Союздун маалында курулган эме. Мунун тротуары жок экени өзү көрүнүп эле турат. Бул жагында болсо мына эски мурдагы үй бул жакта турат. Үйдүн жанына мынтип пристройка салып алыптыр. Мына жанында турган архитектура эми кой деп койгон эмеспи, мен түшүнбөйм. Койсоң депчи, ушуну кой, бул чыгып кеткениң болбойт дегенге жараган бир киши ушу кара суу боюнча табылбай калгандай да. Мынакей. Бул эки чоң көчөнү бириктире турган жолдун бою. Ушуну мисалы мэриядан ашып кетсе бир канча, бир 200 метр чыкпаса керек ушул алыстыгы. 200 метр чыкпайт. Мындай кыйкырсаң угула турган жер. Элдер мынтип көчөдө басып келатат. Азыркы аптапта мынтип көчөдө тетиги келаткан эже көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Мына. Мынтип эжелер басып келатат.